Жагымдуу позитивдик нота менен эфирдик сапарыбызды алдыга улайбыз. Эрлан кесиптешим болсо Шайыр апалар менен репетиция кылып эфирге даярданып турган учур болчу. Андыктан 2 сааттын алкагында сонун ырлар, сонун бизден бийлер болсун. Андыктан барыңыздарга кутман таң, жаңы эле дасторкон үстүндө отуруп, ысык чайга отуруп, Шайыр апаларыбызды көрүп суктанам деп турган урматтуу теле көрүүчүлөрүбүзгө бизден ысык салам болсун. Албетте негизи мен кесиптешим туура айтты. Нурлан мырза кубанчагам жетишпейм дегенинен камера сыртында кубанчам алып Шайыр апалар даярдап отурганбыз. Ага чейин Нурлан мырза сулуу айымдар менен бул жакта отуруп, жылтылдап башкача болуп, канат жылдызы жанып турган чагы, оозунан жылмай кетпей жаткан чагы. Анда эмесе биз сөзүбүздү көпкө узабайлы, ардактуу теле көрүүчүлөр. Анда эмесе келиңиздер, ушул Шайыр апаларды жетектеп келген биздин Кубаныч агабыз бар. Анда эмесе кезекте сиздерге берели. Саламатсыздарбы апалар? Маңайдар жакшыбы? Жакшы. Кандай сонун керемет апалар аралашып, Курманжан Датка апабыздын сиңдилери аттуу фольклордук топ экен, өзгөчө. Анда эмесе келиңиздер, катар менен бере берели. Ушул топтун жетекчиси ортодо отурган биздин бажырайган берекелүү апабыз отуруптур. Келиңиз, анда эмесе өзүңүз таанышып өтүңүзчү, келиңиз. Мен Турдуева Сажида Ошо областындагы Кара-Суу районунун Мадай өкмөтүндө түзүлгөн Курманжан Датка фольклордук тобунун жетекчисимин. Баракелде. Кудай умут кылсын. Анда эмесе бул топ кандай түзүлүп калды эле? Өздөрү келдиңиз, өзүңүз колдоруп жетелеп келдиңизби? Ошол туурасында бир айтып турган, тааныштырып өтсөңүз четинен. Бул топ Шайыр апалар долбоору иштелип чыккандан кийин биз дагы ошол апаларды көрүп, ошолордой болуп урдап чыксак экен деп аракеттенип 2017 март айында биз атайын кастинг жарыяладык апалар үчүн. Кастинг жарыялап, ушул апаларды конкурстан өткөрүп, анан кийин чакырып келдик. Өз ыктыяры менен келишти. Эч ким зордогон жок буларды. Бардыгы ырдайм дегендер. Бир жери, бир өзгөчөлүгүн айтып коеюн. Биринин дагы музыкалык сабаты жок. Бир жерде иштебеген карапайым апалар. Бүт бардык акробатика менен заниматься эткендер. Бир тасыткендар тамаша. Кастинг деп калдыңыз, кастинг кандай түрдө өттү? Артка сальто 5 жолу, шпагатка 1 жолу деген сыяктуу же башкача болду келиңиз. Албетте тасыткендар тамаша болсун, баа биздики таңкы тамаша эмес ошол туурасында. Сиздердин маанайыңыздар көтөрүп койгондой эмне үмүттөбүз. Келиңиздер. Кастингде эми ушундай айыл өкмөткө биз жарыя бердик. Biz ушундай Шайыр апалар тобун түзүп атабыз, келгиле апалар деп жашын чектедик. Анан иштеги адамдарга каршы болдук, себеби убактысын өкмөттүн ишине арнап, бизге убакыт жеткире албай калбасын. Ошон үчүн жалаң үй кызматындагы аялдар, апалар. Эми жагымдуу чыгармалардан болсун, эми ушунчалык көп ырларды даярдап, жана ошондой эле мына эфирден тышкары эрте келип даярданып, репетиция кылып даярданып, андыктан ошол ойлорду ишке ашыралык дагы жагымдуу чыгармалардан аткаралык. Биздин маэстро коштоп берсе, апаларыбыз болсо шаңды сонун хордон баштап берсек, келиңиз. Фанчагандай ырдайбыз. Эмесе апаларыбыз жаштык кес деген бир жагымдуу чыгарма бар, ошону хор менен баштап туруп, эфирде улантып коелу. Барак. Жаш кездикке көз чаптырып келели, анан кеттик.
өзгөчө мынакей негизи чын эле айтканда баягы айтып калдыңыз бир да жол ырдап көргөндөр депчи, бирок аткарууңуздар өтө керемет. Мындай аткаруу бир жерден жапкан эмес. Мен силер ырдаганда биз бийлегибизге кетип турат экен, башка жагдайда экенсиздер, чын абдан сонун. Эң жогорку деңгээлде. Жогорку деңгээлде. Жаштык мастык демекчи, кыска нуска сиздерге костюмдарды тиккенге, ары бери жол жүргөнгө, орусча айтканда спонсор ким? Сиздерге жардам берчү адам ким? Сиздерди кимдер камсыздайт? Биз дегенде өзүбүз камсыздадык. Себеби бизди көрбөй туруп эч ким жардам кылгысы келбейт экен да. Биз өзүбүз биринчи эле 2 костюм тикирдик, бир да башка сыяктуу. Анан бизди ошо райондук деңгээлде конкурстарга, иш-чараларга катышкандан кийин анан бизди ошо Мадай өкмөтүнүн башчысы камсыздап бизге аябай жакшы формалар тиктирип, бул жакка келген жол кирелерибизди каржылап, ошондон бизди убакыттан пайдаланып ыраазычылык рахмат айта кетсек болот. Рахмат. Мындай мүмкүнчүлүк бир эле жолу келет. Келиңиз. Ошол биздин айыл өкмөттүн башчысы Жамшит Матанбаевичке биз ушул апалардын атынан эң көп ыраазычылык билдиребиз. Ай рахмат. Ошондо жалпы жонунан канча формаңыздар бар? Сиздерге тигилген. Жалпысынан 6 формабыз бар. 6 форманын экөө аябай жогорку деңгээлде тигилген, аны ошо айыл өкмөт тиктирип берген. Калганы өзүбүздүн колубуз, чөтөгүбүз менен, балдарыбыздын демилгеси менен тигилген. Каракелбиз. Ошол жогорку деңгээлдеги тигилген формаларды кийип келсеңиздер абдан сонун болот экен, Аны баракелде. Аны көп жолу кийип келдик да бишке. Анысы кандай жакшы. Негизи мынакей карап отурсак, байкап отурсак абдан сонун ырдадыңыздар да. Анан биздин көрөрмандар дагы теле артында дагы отуруп баамдап отурушат да. Анан көбүнчө бизге Нурлан экөөбүзгө СМС билдирип жазат да, ушул апаларды көпсү өтпөй жакшырайт экен, көп ырдатпайсыңар депчи. Анысына сиздер ырдаталы, Аты ырдатпасак болбос, атайын ырдайын экөлөгөндөн кийин келиңиз. Ал эмесе катары менен баштайлы. Тракторчу жигитке дегендерди айтып берем деп атат. Ай баракелде.
Баракелде, кол чалар болсун. Эски ырлары, мына тракторчу жигит ошол кездеги ырлары, мынакей оп майда деген сыяктуу мынакей күнүмдүк турмуштагы алган жагымдуулардан эмес. Мынакей апалар сырдап жатканда мен баягы жаш кезде, кичинекей бала кезде Алатоо Таңшит деген телебөрү бар эле, ошол жакта Зейнеп Шакеева апабыздын ырдаган элестип кеттим. Баракелде. Күнүмүз дал ошол апабыздыкындай экен. Баракелде. Ансыгандай алдыда дагы алып баруучу жигит деген ыр чыгат деген ишеничтебиз. Ансыгандай. Андан ары улам СМС билдирүү келиптир. Өз убагында жеткирели даректерге салам пирамида телеканалынын жалпы жамааты Шайыр апалардын шоусун kesкен жакшы канал дептир. Чоң рахмат. Биз да таластык Шайыр апалар сиздер аркылуу таанылганбыз. Шайыр апаларга ден соолук, чыгармачылык ийгилик. Таластан Шумкар уя Шайыр апалар тобу сиздерге жалындуу ысык салам айтып жаткан кез экен. коллегаңар салам. Коллегаңар. Апалардан апаларга жалындуу салам. Анда эмесе кийинки кезекке берели. Апакабай келиңиз. Атыңызды. Мен ушул топтун мүчөсүмүн. Атым Бүбөйша. Ошо топ түзүлгөндөн бери эле катышып келем. Эргүү аламын. Өзүм жакшы ырдаганды жакшы көрөмүн. Үй бүлөм дагы колдойт. Мен азыр Рыспай Абдыкадыровдун жүрөктү кетпей жаралат деген ырын аттап. Ай, баракелде. Сонун ырт келиңиз. Özüne mende bir kızar, öçmeden benim çoluklarım, özüne mende bir kızar. Dalımdı aşçı dağlar, dalda da tüyün alanar, sübürüklü tüyün Cürüklü gökte caralar, sübürüklü suyatına da cürüklü gökte caralar, sübürüklü suyatına da cürüklü gökte caralar. Ay barakелде. Болсын ушул кезде Бүбү Айша апамдын жүрөгүн жаралаган кайсадан болду экен, я. Баракелде. Жолдошум. Андан ары улайлыктагы албетте жагымдуу чыгармалар жүрөктөн барып орун алсын дейлик. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүздүн урматына азыр бүгүн дем алыш күнү ансыгандай таң атпай туруп ушундай жандуу үндүү угуп супсулуу Шайыр апаларга суктанган кандай сон, ансыгандай баардыгыңыздарга ийгиликтүү таң каалап, андан ары музыкалык ырдестелерибизди уланталып тартуулайлы. Анда эмесе менин атым Калима. Мен дагы ушу жашымдан ырга кызыгып, ырдаганды жакшы көрчүмүн. Азыр ушул топко кошулгандан бери ырдап жүрөм. Баракелде. Азыр мен сиздерге Табылды Актановдун ону сөзү Табылды Актанов келсеңчи деген ырдап берсем. Жакшы болот. Karaymun kömrünümüzü, ümmet o seni
Бале кошолор болсун, сонун чыгарма. Негизи мен ушул ойлойм да, мырза менен айылдын ортосунда 60 жаштагы сүйүү башталабы депчи. Бүгүнкү апалардын ырынан кийим айтып атам да. Сүйүү түбөлүктү деп атпайбы. Жашасын сүйүү, баракелде. Ансыгандай сон чыгармалардан уланталыктагы апаларга, апалардын катарын толуктаган апабызга мүмкүнчүлүк берели, сонун ырлар болсун, Анда мен Жеңишбек Шамшиевдин кечирип койчу деген чыгармасын. Ай, жакшы. Бул дагы сүйүү түбөлүктү тема, андыктан маэстро. Ансыгандай ар бир адам, бардык эле адам кечирим сураганды биле бербейт. Андыктан кечирим сураган адам бул чоң күчтүү адам деп элек. Анан бул жака десемиз билдиргенбиз, саламатсыздарбы Эрлан, Нурлан, ишиңизерге ийгилик, бар болгула, балыкчы шаарынан апаларыбызга жалындуу ысык салам дептир. Урматтуу шайыр апалар, силердин ырыңарды толкундоо менен угуп көрүп жатабыз. Баарыңар сонун ырайт экенсиңер, үнүңөргө береке. Группанын жетекчиси Сажиданын эмгеги зор деп ойлойм. Чыгармачылыгыңар арта берсин, чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз деп достук үнү шайыр апалардан чоң салам дептир. Биз силерди дайыма колдойбуз жана жакшы көрөбүз дептир. Саламатсыңарбы, Пирамида каналынын алып баруучу жигиттери, шайыр апаларга ден соолук каалайм. Эртең менен үнүбүз ачылбайт деген ырчыларга таң калам. Бул апалардан үлгү алгыла деген экен. Баарыңардын үнүңөр керемет, үнүңөр өчпөсүн. Сонун керемет дептир. Бар болуңуздар, Бишкек шаары Шакен апаңар дептир. Эң сонун. Саламатсыздар, Пирамида каналы шайыр апаларга Жалал абадтан чоң салам. Ошол жерде отурган апам Камилага чоң салам. Кече бир тууганын тоюна катышпай кетип калды. Жакшы келип алышты. Жол неберелери Эмир, Нурсулуу, Алихан баары көрүп отурушат деген экен. Камил апаңыз ким болду экен? Эми той күндө эле боло берет. Эфирге анда-санда келебиз, ансыгандай. Анан ушул жерден учурдан пайдаланып мен Кубаныч агама суроо берген бир болуп турат. Ушунча ырдын баарын унутуп калбай кантип жатка билесиз?
ушуну айтып бериңизчи. Эмне бирдеме жейсизби, унутуп калбашыңыз үчүн? Бирдеме ичесизби? Дайыма байкайм да, мынакей ар бир эфирге келесиздер. Бир эфирге окшобойт. Бөлөк ырлардан баягы жаттап келесиздер дегендей, анан кантип унутуп калбайсыздар. Бүгүнкү кылган нерсемди эртең унутуп калам да, баттыр. Анан сизден сурап атам да ошол. Бирдеме жейсизби, ичесизби? Али жашсың, түшүнбөйсүң. Муну тубаса талант деп коет, ансыгында опыт. Туура айтасыз. Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Баягы менин кайным айткандай, ой жерде дейт. Ой жайнаган ырчылар гана ушундай аккордеон ойноп бере бересиз. Ошончолордун баарын кантип эстеп калган, кантип ойнойсуң анан таң калат. Мен да таң калып калганда отуруп. Анан ушундай кишилер болот экен, мен жалгыз эле ошо кайным эле таң калат экен десем, таң калчу кишилер көп. Телекөрүүчүлөрдөн таң калат экен. Эми бул баягы өткөн көптөгөн чыгармаларда дерелерден эле чыгып жүргөндө айтып жүрөм, мен өзү тубаса талантым да. Кесипкөй музыкант эмесмин. Анан ыр дүйнөсүндө ошо бала кезимден 6 жашымдан баштап аралашкам. Ошондон ыр дүйнөсүндө жашасаң, жүрөгүңдө музыка жашаса, анан бул ырлардын баары тең аябай куюлуп келе берет, унутулбайт. Анан эми албетте могу эфирге чейинки убактарда кичине даярданабыз. Анан баягы сиз айткандай кичине унутуп калбайын, оондордун кайрыктарын унутуп калбайын, кайсы тональностьтан башталат деп алаксып калбайын деп телекөрүүчүлөр кечирип койсун, могу кагазды астыма коюп алам. Ким кайсы жерден ырдайт, кайсы эле деп. Анан анча-мынча жерден дагы эфирден байкап аткандыр. Оонуңдун кайрыгы кандай эле деп шыбырап сурай коюп атпаймынбы? Эми чындай эле кичине адашып калган күндөр болот. Анан эми ушундай экен жашообуз. Бара жерде ошонсуда сизге кол соолор болсун, акылы. Нурлан мырза айткандай, жаш болсоң керек да. Унутпай. Эң сонун келиңиз анда. Кезекте кайрылып апаңыз эле. Сөзүнө кошумчалап койбойбу? Келиңиз. Биз Кара Суудан өзүбүз башка музыкант менен келгенбиз да. Анан шартка байланыштуу ден соолук экен, ал музыкантыбыз ооруп калып, Кулагай менен иштешкенибизге бир эле саат болду. Рахмат агай сизге. Şu talanttуу экендиги ушул жерде билинип турат да. Биз биринчи жолу көрүшүп, биринчи жолу дашыктабыз. Ошондо бир саат болуп калды деп калыңыз, кечире сөзүңүзгө алданан кийин баягы орусча айтмакчы сомнение болгон жокпу ушул жакшы ойноп береби я? Жок, тегерек экен депчи. Биз бул агайды телевизордон дайым көрөбүз да. Апаларда бир эле жалгыз музыкант бар го деп элестетебиз кээде. Жакшы. Ансыгандай. Чыгармалардан уланталык. Мен да ушул топтун мүчөсүмүн. Атым Наргүл, 5 баланын апасымын. 12 неберенин тайнеси, чоң энеси мен. Баракелде, Кудайым мыкты болсун. Ошондой эле мен ушу Канымгүл Досмамбетованын чабандым болдум бермек деген ыргатка келдим. Кел, буйбай.
Талгатка апабыздын сиңдилери аттуу фольклордук топ эртеден бери мынакей олтуруп абдан сонун жагымдуу дашат экен. Ош облусу Кара Суу районунан келишкен. Анан айта кетчү нерсе мынакей бүгүнкү күндө эфир башталганда эле апаларыбыз хор менен баштап өзгөчө жүрөктөн жагымдуу жылуу сезимдерди тартуулады эле. Азыр болсо кайрадан кезекти бир жакшынакай жагымдуу хорго берели деп турган кезибиз. Абдан туура, абдан туура. Анда биз Ибрагим Жунусовдун туылған айым дегендер. Ай, жақсы болалы. Келіңіздер. Анда эмесе келиңиз. Негизи карап турсам, Камила апам менен Кубаныч агам жаман бири-бирине төкүлүп кеткен аттарда кыйдан башталат экен. Экөөнү көрүп отуруп бүгүн үйлөнүп салсак деген. Эң сон. Бул жака бир эсенес билдиргендер жаңыртып коюлган куттуктарыңыздар менен апаларга чын ден соолук, узун өмүр каалаймын. Силердин каналга ийгиликтер болсун, элдин маанайын көтөрүп, агын кет кыла бергиле деп Оштон Токтойбу апал жазган. Рахмат. Аны эмесе келебиз, эми Кубаныч ага сизге сөз берели. Бир жакшынакай жагымдуу. Мен
учурдан пайдаланып айтып кетпесем болбойт. Телекөрүүчүлөргө дагы жерде Сажыда эжебиз жакшы айтты. Шындап эле 1 саат мурун жолугуштум бул апалар менен. 1 саат мурун тааныштым. Биринчи жолу көрүшүп, биринчи жолу ырдашып атышыбыз. Анан ушурдан пайдаланып мен ушул апалардын чыгармачылыгы ийгилик, апаларга чыгармачылык ийгилик каалап коюшум керек. Ошону менен бирге мен абдан ыраазы болуп отурам. Репетицияны мындай кечке даярдайт го, адаттачы. Кайрадачы, туура эмес кылып койдум. Могу жери мындай кылып да, тижерин тигиндей кылып бүтүрөлү деп, анан темпке түшпөй, тонго түшпөй ушундай кыйынчылыктар болот. Булар менен бир-бирле ырдап койдук. Баары тең ушунчалык ыраазы болуп отурам. Баары тең ушундай эже айткандай музыкалык билими жок болсо дагы, ушундай ыр дүйнөсүндө жашаган, жүрөгү ыр деп соккон, ырдын жакшынакай болуп кетиши, жакшынакай ырдалышы бул эң негизгиси. Ошол ырдын мелодиясын бузбай, анан так, темпке түшүп, ритмге түшүп, тагырдаганы бул өзү абдан ошо ырдын дагы көркүн чыгарат, ырчынын да көркүн чыгарат. Коштоп берүүчүгө дагы жеңил болот. Анан баары тең ушундай апалар экен, ушундай кыздар экен деп коеюнчу. Анан жакшы кыздар экен, аябай мен ыраазы болуп отурам. Өздөрүнүн көзүнө да мактадым. Мактап койсо баягы кичине силерге жакшы стимул болсун дедим, кичине өтүп кетпегиле. Баягы ачуучундукты айтып койгон жакшы болот. Сиздерге ыраазымын, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ар дайым иштешип туралык, бар болуңуздар. Сиздердин эфирге дагы тунук эфир каалайм. Ушундай жакшынакай апаларды чакырып, анан булардын музыканты кичине ден соолугу да байланыштуу келе албай калып, мен ушундай апаларга коштоп берип атканыма да кубанычтуу болуп атам. Көрүнүп турат сиздерге. Сүйүнмөк турсун арасынан бир экчөөнү сүйүктү алып туруп. Демек, сиз ыраазы. Апалар ыраазы. Демек Кудай да ыраазы дейлик, Эң сонун бул жакта СМС билдиргөптүр, жагында кетели. Саламатсыздарбы, пирамида, Котмандуу таңыңыздар менен курман жандаткан апаларына ден соолук каалаймын. Жана аман-эсен үйлөрүнө жетип алышын тилеймин дейт. Апам Наркүлгө чоң салам. Апа, биз сизди аябай жакшы көрөбүз деп кызы Сүйүта деген жазган экен. Баракелди. Аны эсе келиңиз, Камила апа карап отурсак, кезек сизге келип калган экен. Сиздер ырдатпасак болбойт. Сырдабай калсаңыз үйгө тагынып кетип калышыңызга толук ыкмал. Ырдатып калалы сизди. Келиңиз. Мен да ушул топко башталгандан бери эле катышып ырдап жүрөм. Албетте биз да апаларыбызды баарыбызды колдогон, кубаттаган ушу үй бүлөбүз, өмүрлүк жолдошторубуз, бала чакабыз. Биз аларга да рахмат айтып кетели ушул убакыттан пайдаланып. Мен азыр Сүйдүм Төлөкованын эл алдында келетир дагым деген ырдымызда. Баракелди. Эл алдында ырдап бериңиз. Куанча агамдын сүйүүнүсү конуп турган кези кетти.
Баракелде, колчалар. Жагымды Дагы бир жолу чыгып коеюн дептир. Кубаныч мырзага ийгилик каалаймын. Дайыма таланттуу айымдарды коштоп берип жүрөсүз. Бар болуңуз деп Бишкектен Шакен деп жазган экен. Жакшы. Салам жигиттер, ортодо отурган Розага чоң салам айтып койгула. Андижанский полканы эзген досу саламаттан ысык көлдөгү дегиле деген экен. Баракелде. Бул жака саламатсыздарбы? Пирамида каналы Шайрапалар Османтан үнүдөргө береке, барыңарга ден соолук, сонун экенсиңер. Чыгармачылык ийгилик каалаймын. Жетөөгүз Агдөбө айыл өкмөтүнүн Шайрапаларынын атынан жетекчиси Гүлмира Кенесариевадан Шайрапаларга чоң салам айтып. Шайрапаларга суроом деген экен. Үндөргө болуп ырдаганды ким үйрөткөн дептир. Үндөргө бөлүп ырдаганды. Үндөргө бөлүп. Биринчи, экинчи, үчүнчү деген үн барбы? Бизде Гүлзат Кадырова деген көркөм жетекчи кызыбыз бар. Анан Улуузалкар комузчу Болуш Мадазимовдун Мамат Касым Мадазимов деген баласы бар. Ошол Мамат Касым Мадазимов бизге үндөрдү бөлүп, ырларды даярдап берет. Анан кийин берки Гүлзат Кадырова деген кызыбыз, ал биздинге сценарий жазып берет, мындай тил менен айтканда. Мындай турасыңар, мындай басасыңар, тартибибизге биздин үстүбүздөн ошол баракелде. Ошондо азыркы тил менен айтканда сиздердин менеджериңиздер экен да? Баракелде. Кутман таңыңыздар менен бардыгыңыздарга ден соолук, тынч жашоо каалайбыз. Эжебиз Камила, эжебизге салам жолдойбуз. Сизге каалоорубуз узун өмүр, чын ден соолук. Ар дайым күлүп, жакшы ырлардан ырдап жүрө бериңиз. Сизге ийгилик каалаган сиңдиңиз Анар, Комар, келини Гүлнур жана Али дептир. Рахмат. Баракелде. Жакшы, жакшы. Азыр болсо музыкалык ырдестелерден уланталык. Маэстро ким? Мен азыр эмсе ушул убакыттан пайдаланып, жазгы түндү сагынуу деген ырды аткарып. Ай, жакшы. Жазды сагындык. Кутмантан апаларыбызга ден соолук, ийгилик каалайбыз. Камила жеңеме салам жолдоп, бүр кайыр дептир. Жакшы. Кандайсыздар Шайрапалар жана Пирамида каналынын алып баруучулары, Наргүл Акче, өнөрүңүз өркүндөй берсин, жалпыңыздарга бекем ден соолук жана бактылуулук каалап, таш көмүрдөн сиңдиңиз Ажара.
Көзү жанып аткан бытыкчаны жөнөтүйген экен, сизди сүйөм деп. Сиздики эң сонун. Жакшы. Рахмат. Жагымдуу чыгармалардан уланталык буюрса карамагыбызда дагы бир 2 ырдаганга убактыбыз жетет. Анысы кандай жагымдуу чыгармалардан болсун. Бир жагымдуу чыгармалар, андан кийин хор менен бүтүрөлүк, Ойлоруңду келтирелайынчы. Жакшы чыгармалар жалпы биздин телекөрүүчүлөрдүн урбатына, андыктан сиздин СМС билдирүүңүзгө дагы рахмат. Сиздер СМС билдирүү жазсаңыздар, мынакей Шайыр апаларыбыз кубанып, сүйүнүп турган учурум. Андыктан бул видеону албетте 1-2 күндүн ичинде буюрса YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр, тыңдасаңыздар болот. Андыктан жагымдуу чыгармаларда жүрөктөн жүрөккө болсун. Сонун ырлар сиздердин көңүлүңүздөргө, сиздердин маанайыңыздарга болсун. Жүрөктөрдөн барып түрөк тапсын деген үмүттөбүз делик. Мына сиздер үчүн WhatsApp номерибиз кызматтар датуу телекөрүүчүлөр 0552 45 46 83 сандарын терип бизге SMS билдирип жатсаңыздар болот делик. Аны эске келиңиздер, кезекти кайрадан эле Камил апабызга берели. Тактап айтканда Кубанч агабыздын сүйүүсү болбой калган делик. Эң сонун келиңиз. Андан эсе мен элдигер жал-жалымды ырдап берейин. Бүгүнкү күндө апаларыбыздын сүйүүсү ашып ташып аткандан кийин жалаң сүйүү темасындарлар экен. Баракелди келиңиз. Barakelde. Çoğuna Özgürçü atkarı. Şık da bitmeye kaldı o. Atayın baykavat attı. Gesteşmen oynap atkan gezdim. Bir ne kılar eken de. Anысы қандай уақыт ұшқан құш дейді. Анысы қандай қарамағызда уақыт соңына жетті. Азыр сіздерге эркин микрофон болсун дагы ошо менен жыйынтыктайлык. Қазір ушул топтун жетекчиси Сажида апа сизге берели. Башында өзүңүз баштап бердиңиз эле, аягында өзүңүз аяктап бериңиз, келиңиз, толуктап бериңиз. Урматтуу ушул пирамида каналынын жамааты. Сиздерди эң биринчи ушул келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ушу топтун атынан. Анткени бул жыл ар бир жылдын өзүнүн доору болот. Бул жыл биздин апалар үчүн жакшы эле жылдар болду. Сиздердин каналыңыздарга келип мына көрүнүп отурабыз. Сиздерге дагы ийгилик, дайым ушинтип апаларды эл алдына алып чыгып жүрө бериңиздер, бактылуу болуңуздар, өмүрлүү болуңуздар.
келе жаткан буй жылы дагы ийгиликтин, тынччылыктын, ден соолуктун жылы болсун. Чоң рахмат. Эми жагымдуу эфирибизди хор менен жыйынтыктайлык, Келиңиздер. Görüşürüzden hormatına sizler için. İçin çoluğu sarjayla gözleri Biz efirimizde jintay sardактуу телекөрүүчүлөр кайрадан ар ишемби жекшемби күндөрү көрүшкөнчө демекчибиз. Таңкы тамаша алкагында алып баруучулары Эрлан Асран